Бул мисалы плазмафорез деп келебиз. Пиявка коет. Болбосо венадан алып жамбаштан канды төгүп коет. Канча кемисе ошончо ордун Аллах Таала кудурети менен толтуруп коет. Ингредиент, элементтерди, витаминдерди алып туруп кан чуркайт. Жөн кетпей өпкөр аркылуу кетип, жанагындай кычкылтек кислород менен камсыздалгандан жөнөйт. Кан токтосо жан токтойт. Ассаламу алейкум мекендештер. Мен фармацевтика илиминин кандидаты Сеннамед медициналык борбордун негиздөөчүсү жана жетекчиси Шайлобек Үркүнбаев. Бүгүн силерге хижама жөнүндө айткым келди. Хижама бул араб тилинен келгенде кан чыгаруу. Мындайча айтканда, иштетилип калган, жакшы иштебей калган эски канды чыгарып, ордуна жаңы канды толтуруу. Дегеле кан чыгаруу, кровопускание бул медицина. Салттуу медицинаны дагы жактырылат. Бул мисалы плазмафорез деп келебиз. Пиявка коет. Болбосо венадан алып жамбаштан канды төгүп коет. Гемодиализ деле бул канды тазалоодун бирине кирет. А хижама бул сүннөттөн келген кан тазалоо. Пайгамбарыбыздын хадисинен келген. Мен силерге бүгүн кыскача бул хижаманын маанисин түшүндүрөрмүн. А силерге бул тереңирээк биздин хажамдар, хижам кылгандар жеткирип берер, түшүндүрөр. Хижам эмне үчүн керек бизге? Мен силерге кандын функциясын, кан эмнени аткарат милдетти дегенди түшүндүрүшүм керек. Ал да кыскача. Бул кан. Бизде 360 мүчө бар. Ушунун ичинен кан бул өзүнчө ушундай орган, зат канча кемисе ошончо ордун Аллах Таала кудурети менен толтуруп коет. Колду кессе толбойт, бөйрөктү кессе өпкөнү бир гана, боорду кесилсе толот деп айтылат. Ушу мен билишиме эки орган кайра ордуна Аллах Таалам толтуруп коет. Эмне үчүн? Анткени ушу органдардын мааниси орду зор. Канды ахиретке чейин адамзат кандын эритроцит, РНК, ДНК деп коен, лейкоцит дегендерин ойлоп таба албайт. Өтө татаал зат. Бул кан организмде айланып жүрөт. Кан токтосо жан токтойт. Бул кан функциясында кандай? Биз шашлык жейбиз, плов жейбиз, 5 бармактан урабыз. Мына ошолорду алып кан чуркайт. Алып деселе апельсинди кучакта алып жөнөйт эмес. Ошодон түшкөн бизге ингредиент, элементтерди, витаминдерди алып туруп кан чуркайт. Каяка чуркайт? Таратат. Ошого керектүү элементтер ар биздин башыбыздан бутубуз бардык клеткага керекті элементтерди кармап туруп жөнөйт. Жөн кетпей өпкөр аркылуу кетип, жанагындай кычкылтек кислород менен камсыздалгандан жөнөйт. Чаштан баштап чаштын тамыры, бул көз, мурун, тети тырмакка чейин таратып чыгат керектүү элементтерди. Анан артка кетет. Кан кайра артка кетет. Артка жөн эле кетпей, бая орусча напорожняк кетпей. Ошол жерден иштетилип койгон кереги жок заттарды алып туруп кайра артка жөнөйт. Ал уюган кан, иштетилген гной, жана жараттар болобу, туздар болобу, бардыгын алып келип туруп бөйрөккө тапшырат. Бөйрөк чыпкалап туруп, анан кийин жанагындай каптарга, заңды заңга, жанагындай сараны табарсыкка коет. Алар толгондо биз апарып туруп ажатканага төгүп салабыз. Мына ушул функциянын бардыгын кан аткарат. Ушул милдети бузулуп калса, ушул милдетин жакшы аткара албай калса, ишинен чарчап калса, коюланып калса, кан ушу жеткирүү жана артка алып кетүү милдетин аткарып алгандыктан мына оорулардын бардыгы ошодон келет. Уюлган кандарды артка кетип алуу үчүн жарадагы уюп калган жанагы жакшы кислород жетпей башы ооруган, адамдын чачы өспөй калган, мынакей ошол кан жакшы элементтерди жеткирип, жана иштетилгендери алып кете албай, мына оору сыркоолордун бардыгы ушудан келип турганы турат. Кандын мааниси өтө зор. Кичинекей эле 10 грамм канды берип, адамды көрбөй туруп канча деген ооруларды аныктайт. Мына ушун үчүн иштей турган жаңы кан, суюк канды бизге Аллах Таала мүмкүнчүлүк бергендей кылып ордуна толтуруп туруш бул абзел да болуп келет. Биз өзүбүз кызыктайбыз. Жанагы донорлор кан тапшырбаса ооруп калат экен, наркомандай болуп көнүп калат экен.
Ал наркомандай болуп көлүп калган жок. Ал ооруп калганда кан тапшырып, жаңы канды ордуна толтуруп, иштей турган канды организмге толтуруп алып, ал оорудан арылып, өзүн жеңил сезип калганын биз аны билбейбиз, алар сезип калган. А биз оорусак эмнеге? Врачка чуркайбыз, бассейнге чуркайбыз, дарыга чуркайбыз. Алар канды жаңыртып, зыянсыз дарылануудун жакшы касиетин үйрөнүп алышкан. Аны биз кайра шылдыңдайбыз. Андыктан биздин клиникабызда ушул сүннөттөн келген хижама деген кан чыгаруу процедура деп коелу, ошондой бир ыкманы пайдаланып, биздин комплекстүү дарылоонун ичине киргизип, мына сүннөттү жаңыртып, мына ушундай кылып, заманбапка туура кылып силерге хижама борборун ачтык, урматтуу мусулмандар. Албетте, силер айтарсыңар, ой, хижама кылдыргам, мен деле баргам. Кимге барасыңар? Бир жоолукчан мастуратка барасыңар, сакалчан бир таксырга барасыңар, ал үйүнө чакыра же силердин үйүңөр келет. А каякта условия? Қан, бұл операция, процедурныйдан бир тамчы тамган канда кандай мамиле кыларын билебиз го. Қан дегенден айтып атабыз, канча ооруларды аныктап, канча оорулар жугатканын билип атабыз го. Аны эмне үчүн биз бүгүн кайдыгерлүү карайбыз буга? Мына ошон үчүн бул жерде массаж кылмактуу, денеңерди кармактуу биздин хажамдар, докторлор силердин каныңар менен мамиле кылып атат. Андыктан биз хижама кылган биздин докторлорго спидке тапшыртып, алар спид болуп оорубайт. Сифилиске тапшырган жана гепатит болуп оорубайт. Ошон үчүн толук ишеним менен мындай процедурныйдыкынан да жакшы болгон шартты биз бүгүнкү заманбап ислам ушундай таптаза экенин көргүзүп, мынакей Сеннамед клиникасына ушундай борбор ачканбыз. Кан бул тамаша эмес. Урматтуу мусулман бир туугандар, силер айтарсыңар өзүнүкүн реклама кылат. Жок, башка жакта ушундай шарт болсо бара бергиле. Болбосо бул канды силер барып туруп тапшырсаңар, силерди барып туруп жанагындай туалетне бумага менен арчыр, же болбосо салфетка менен арчырса да эмне, мусоркага таштап туруп, ит мышыктар силердин каныңарды чиштеп көтөрүп жүрөт. Бул ислам турмак. Кыргыздын када салтына туура келбеген нерсе. Эзелтен кызды 40тан тыюу дегенде, кыз күйөөгө тийгендече, күйөөгө тийгенен дагы, күйөөнө керек болсо тарактан калган чачын жана хайыстан келген канын да көргүзбөйт деп айтылат. Бул канга илдеттик өтө мамиле кылуу. Мына ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбардан келген сүннөттү жаңыртканга кошумча кошом десеңер, башкалар менен бөлүшүп койгула. Аллахым ахиреттен берер бизге. Андыктан оорубагыла, сак болгула. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.